1-декабрдан баштап Кыргызстанга кирүү эрежелери катаалдаштырылды. Коронавирустун жаңы омикрон штаммына байланыштуу вакцина алынса дагы сөзсүз түрдө чет мамлекеттен келген жаран ПЦР анализин тапшырышы керек. Чет мамлекеттин жараны болобу же Кыргызстандын жараны болобу омикрон штаммы катталган өлкөдөн келсе Кыргызстанга киргизилбейт. Ал арада ПЦР тест вакцина алды деген тастыктоочу документ байма-бай сатылып жатканы айтылып келет. Жакында эле президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов достук чек арасында жарандарга түшүндүрүү иш-чараларын жүргүздү. Анда ал жасалма документтерди сатып албоого тургундарды чакырып, мындан кийин жасалма документтер менен чек арадан өтө албай турганын айтып эскерткен. Бизде видео бар, көрүп алайлы. Бардык жарандар Өзбекстандан келип аткан жарандар 50 000 сумдан сатып алып келип аткан документтериңер менен мындан ары өтпөйсүңөр Кыргызстанга. Бардыңарга эскертүү. 50 000ден силерди алдап сатып аткан Адилет, Байыш, башка деген балдардан алып келип атсаңар, токтоткула. ПЦР тесттин сатылып жатканын Ош шаардык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Бакай Ахматов дагы биздин Адил сөз программабызга келгенде тастыктаган. Анда ал бул жагдай бир эле Кыргызстанда эмес, биздин коңшу өлкөлөрдө дагы бар экенин айткан. Чындыгы бар. Анан мына бүт эле дүйнө жүзүндө да мисалы үчүн биз тез баягы биздин граждандар көп, жарандар көп барып келип аткан. Россияда деле аэропортторуна, башка жактарында деле ошо ПЦР тесттин результаттары сатылган учурлар көп, катталган, кармалганы кармалып, укук коргоо органдары жоопко тартып деле атат. Ошондой эле акыбал биздин деле өлкөдө ошондой да катталган. Бул биздикибиз коңшу өлкөлөрдө эле ошондой. Дүйнөдө жаңы штаммдар тарап, чет мамлекеттер чек арасын жаап жаткан учурда Ошто кызыл зона жабылды. Муну менен элде бир канча түшүнүксүз суроолор жаралып, эгер оору катталса кайда кайрылабыз деген суроолор жаралды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Оштогу координатору Кыялбек Ташполотов учурда Ош шаарында дегеле Кыргызстанда коронавирустун омикрон штаммы катталбаганын айтып, коронавирус жугузгандар азайганын белгилеген. Эгер оору катталса, Оштун Башбулак аймагындагы кызыл зонага жаткырылат. Ал арада министрлик сактык чараларын күчөтүп, жаңы штаммга толук даяр турууну тийиштүү кызматтарга билдирди. Зыягүл Болот кызы, Азам Бүзүреков, ТМЖ жаңылыктары.